Бишкекте 53 жаштагы Аскаралы Жуманалиев тайынсыз болуу изделүүдө. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. Алардын айтымына караганда, ал 10 декабрда эртең менен 6 чамасында Акбата конушундагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Өзгөчө белгилери: бою 177 см, салмагы 56 кг. Кийген кийимдери: үстүндө кара пальто, кара шым, бутунда кара түстөгү бут кийим, башында ак калпак. Атабызды 5 күндөн бери издеп жатабыз. 3 күн дегенде велосипедин Энесай конушунан таптык. Атам сыныкчы болчу. Көргөн билгендер болсо кабарлап коюңуздарчы, деди Жуманалиевдин кызы. Жакындары изделип жаткан жаран тууралуу маалымат билгендер болсо төмөнкү номерлорго кайрылып коюуну өтүнөт. 0709 46 26 99 0708 08 14 96. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп Самат Насирдинов тайындалды. Бул тууралуу Статкомдон кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, президенттин башка тескемесине ылайык Николай Чуйков улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары кызматынан бошотулду. Самат Насирдинов ушул жылдын февраль айынын 9 декабрга чейин улуттук статистика комитетин жетектеген. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.